Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Эне тилинен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даярсыңарбы? Китеп дептериңерди алып, кадимки эле онлайн сабагында пайдаланып жүргөн алтын эрежелерди сактайлы. Сабакка киришүүдөн мурда жагымдуу маанай тартуулап алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын өтүлө турган темасы байламтасыз жана байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр, алардын тыныш белгилери. Сабактын максаттары. Студенттер байламталуу жана байламтасыз багынычсыз татаал сүйлөмдөр тууралуу маалымат алуу менен алардын түбөйлөрүнүн маанилик катыштарын үйрөнүшөт. Теманы толук түшүнүп, өздөштүрүү менен тил илими боюнча билимдерин өркүндөтүшөт. Байламтасыз жана байламталуу багынычсыз татаал сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилер менен таанышышат, билим, билгичтиги жана ойлоолору өнүгөт. Таанып билүү ишмердигин арттыруу менен кыргыз тилинин кудуретине багынган суктануу, сыймыктануу сезимдерин ойго тушат, эне тилин сүйүүгө, кадырлоого тарбияланышат. Үйгө берилген тапшырманы сурап алалы. Татаал сүйлөм деген эмне? Татаал сүйлөм грамматикалык түзүлүшүнө карай кандай болуп бөлүнөт? Тең байланыштагы татаал сүйлөм деп эмнени айтабыз? Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр кандай жолдор менен байланышат? Жана алардын кандай түрлөрү бар? Анда эмесе жаңы темага киришели. Тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрүнүн байланышуу жолдоруна карата байламтасыз тең байланыштагы жана байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм деп экиге бөлүнөт. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара интонация аркылуу байланышса, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр биринин маанисин экинчиси толуктап, маанилик жактан ар түрдүү катышта болот. Мына ушул өзгөчөлүктөрүнө карата төмөндөгүдөй бөлүнөт. Ыңтайлаш тең байланыштагы татаал сүйлөм, мезгилдеш тең байланыштагы татаал сүйлөм, каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөм, себеп натыйжалаш тең байланыштагы татаал сүйлөм, салыштырма тең байланыштагы татаал сүйлөм, чечмелеме тең байланыштагы татаал сүйлөм. Биринчи, ыңтайлаш тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан бирдей даражада колдонулуп, окуяны, кубулушту же кыймыл аракетти өз ара салыштыруу, окшоштуруу мүнөзүндө көрсөтсө, ыңтайлаш тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, куш абада учат, балык сууда сүзөт. Экинчи, мезгилдеш тең байланыштагы татаал сүйлөм. Бир мезгилде же удаалаш ыраттуулукта, ошондой эле ар башка мезгилде болуп өткөн иш аракетти, кырдаалды, окуяны билдирсе, мезгилдеш тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, биз Бада чогулта турган жерге бардык, агасы ошол жерде туруптур. Үчүнчү, каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөм. Маанилери жагынан бири-бирине карама-каршы айтылган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумунан уюшулган татаал сүйлөм каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Төртүнчү, себеп натыйжалаш тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр иш аракеттин, окуянын, көрүнүштүн болушуна карата бири-бири менен себеп натыйжалаш мааниде колдонулса, себеп натыйжалаш тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, сыдырым жел сокту, шыбак башы термелди. Бешинчи, салыштырма тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жактан өз ара салыштыруу иретинде айтылса, салыштырма тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, билимдүүнүн сөзү өткүр,
Мергенчинин көзөткүр. 6. Чечмелеме тең байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бирөө чечмелөөнү талап кылып, жалпыланган мааниде айтылып, калгандары анын маанисин чечмелеп толуктап көрсөтөт. Мисалы: кармаш катуу болду, бирөө өлдү, бирөө колго түштү, үчөө качып кутулду. Тыныш белгилерине токтолобуз. 1. Эгерде байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара тең маанилеш, мезгилдеш, салыштырма жана себеп натыйжалаш катышта болсо, аралары үтүр менен ажыратылат. Мисалы: баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт. Үтүр коюлду эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосуна. 2. Каршылаш тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы карама-каршы маани жай мүнөздө болсо, алардын чеги үтүр аркылуу ажыратылат. Мисалы: көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосу үтүр менен ажыратылды. Ал эми кескин түрдө карама-каршы айтылса, сызыкча коюлат. Мисалы: осмо кетет, каш калат, оомат кетет, баш калат. 3. Чечмелеме сүйлөмдөрдө негизги жалпылагыч маанидеги сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, анын маанисин чечмелеп, тактап, толуктап турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлүү чекит менен ажыратылат. Мисалы: жаман жолдош көлөкө сыяктуу, күн ачыкта качып кутула албайсың, күн бүркөктө издеп таба албайсың. 4. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы биринчи сүйлөмгө карата анын экинчиси кескин жыйынтык чыгаруу иретинде айтылса, же анын маанисин толук түшүндүрүп турса, алардын арасына сызыкча коюлат. Мисалы: мен баягы мамбай эмесмин, мен кедейлер тобунун кеңешчисимин. 5. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жактан анчалык тыгыз байланышта болбой, ар башка окуя, кубулуш жөнүндө билдирсе, андай сүйлөмдөрдүн арасы үтүрлүү чекит аркылуу ажыратылат. Мисалы: чөп саргаят, жаш картаят. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара байламталар аркылуу байланышса, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы: барды жоготуп коюш оңой, ал эми жоктон бар кылыш кыйын. Кыргыз тилинде татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдө бири-бири менен тутумдаштыруу үчүн колдонулган байламталар маанилерине карай төмөндөгүдөй бөлүнөт. Байланыштыргыч байламталар, каршылагыч байламталар, божомолдогуч байламталар жана себеп байламталар. Байланыштыргыч байламталарга ары, нары, жана, да, дагы деген байламталар кирет. Мисалы: мени эч ким көргөн жок жана эмне болуп кеткенимди өзүм да билген жокмун. Каршылагыч байламталар: ал эми, бирок, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен деген байламталар кирет. Мисалы: душманыңды кечире бил, бирок анын душман экенин эсиңден чыгарба. 3. Божомолдогуч байламталар: же болбосо деген байламталар кирет. Дароо таап келишкени жакшы болуптур, же болбосо жалаңач козу ачык короодо тоңуп өлмөк. 4. Себеп байламталар: анткени, себеби, андыктан, эмне үчүн десең, ошол себептүү деген байламталар кирет. Мисалы: мен дагы анда арабадан түшөм, анткени обонго ээрип, экөөнүн шашпай басканы эң бир сонун. Эми тыныш белгилерине токтолобуз. 1. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырууда дагы байламтасы дайыма өзүнөн мурунку сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат. Ошондуктан үтүр бул байламталардан кийин коюлат. Мисалы: Султанмурат жүгүрүп чыгып, чабдарга минди да балдарга кыйкырды. Үтүр белгиси да деген байламтадан кийин коюлду. 2. Байланыштыргыч байламталардын ичинен
менен байламтасы татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара тутумдаштыруу үчүн колдонулбайт. Ал эми жана байламтасы аркылуу байланышканда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына эч кандай тыныш белги коюлбайт. Мисалы, адабияттык кече башталды жана кулуптун ичи тымтырс болуп, шырп эткен дабыш чыкпай калды. Жана деген байламтанын айланасына эч кандай тыныш белги коюлган жок. Үчүнчү, калган байламталардын баары өзүнөн кийинки сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылгандыктан, үтүр дайыма ал байламталардан мурун коюлат. Мисалы, байкоомо караганда дагы окуу, үйрөнүү керек. Себеби бул билимим аздык кылат. Демек, себеби деген байламтадан мурда үтүр коюлду. Бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Биринчи, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Экинчи, анын кандай түрлөрү бар? Үчүнчү, байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмгө тыныш белгилер кандай коюлат? Төртүнчү, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм жана анын тыныш белгилери. Бешинчи, байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм кандай байламталар аркылуу байланышат? Үйгө тапшырма алгыла. Силерге атайын бир сүрөт бердим. Ошол сүрөткө карап, Кыргызстандын кооз жаратылышы деген темада текст түзгүлө. Текстте байламтасыз жана байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү колдонгула. Тыныш белгилеринин коюлушуна көңүл бургула. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.